Биз өзүбүз жөнүндө айтканда дагы биз ушул сөздөрдү колдонобуз. In деген сөз ичинде деген маани. В бир нерсенин ичинде. Внутри чего-то, да, емкости или здание какое-то, бир кандайдыр бир имараттын же ушундай бир ичи бар нерсенин ичинде экенин билдиргенде in деп колдонобуз. In the room. Дан, тан, ден, тен деген бир нерседен, бир жактан, андан, мындан дегенде биз from деген сөздү колдонобуз. From. На русском языке из чего-то, да, откуда-то. From. I'm from Кыргызстан. Мен Кыргызстанданмын деп. She came from school. Ал мектептен келди. From. Она пришла из школы, да. Я из Кыргызстана. From деп колдонуп. Кийинкиси to-га багытты билдирет. Кандайдыр бир жакка, бир жерге деп айтканда to'ну колдонобуз. На русском языке, когда мы говорим направление, да, куда-то, к, в, to, биз to'ну колдонобуз. I go to school, мектепке. She gave the book to me, мага. To, чейин, do, until. Кээде чек же акыркы чекитти билдирет. Это значит конечная точка, да, кайсы жерге чейин, эмнеге чейин дегенди билдиргенде биз until деген сөздүн колдонобуз. Мен Бишкектен келдим. Я пришел из Бишкека. I came from Bishkek. I go to school. Мен мектепке барам. Мен мектепке барам. Я иду в школу, да, иду в школу. Направление берет. Ал бөлмөнүн ичинде. Он в комнате. He is in the room. Бөлмөнүн ичинде экенин көрсөтөт. In деп колдонуп атабыз. Ушул сөздөрдү үйрөнүп алып, биз өзүбүз жөнүндө айтканда колдонсок болот. Эми силер in, from, until, to деген сөздөрдү колдонгонду билесиңер.